Koşuna kede жашаса ажыга баруу жакшы эмес дешет. Ушуга кандай карайсыз дейт. Эгерде ажылык сага парз болсо, анда ошол ажылыкка барып келсе, ажыдан келгенден кийин дагы жүрөгүң жумшарып, дагы иманың көбөйүп, сен кошуналарыңа көп жардам берип каласың. Андан кийин сен эгерде мурда ажылыкка барып келсең, андан кийин нафил ажылыкка мындай баргандан көрө коңшу колонго, тууган урукка жардам бергениң албетте жакшыраак болот. Ошону менен сен мындай социалдык маселе чечкенге жардам берген болосуң. Анан бирок ажылык парз болуп туруп эле мен кошунага жардам беришим керек, ажыга барбайм десең, анда күнөөкөр болуп каласыз, урматтуу бир тууганым. Мен стройкада балдарды иштетем, хозяин менен өзүнчө балдар менен өзүнчө сүйлөшөм дейт. Стройка деген бул курулуш, ал эми хозяин дегениңиз кыргызчасы кожоюн, менимче кожоюн деген ошол орусча хозяин дегенден алынган болуш керек. Айырмасы жок, себеп дегенде сиз ошол кожоюн астында милдеткор сизсиз. Мисалы үчүн кайсы бир объектти 100 сомго баалап алып туруп, андан кийин балдарга балдар менде жумуш бар, ушул жумуш 80 сом. Албетте мен кожоюн менен сүйлөштүм, ал менин ортомдогу мамиле, мен силерге ушуну 80 сомго берем деп айтсаңыз, ал адамдар ошого макул болгон болсо, албетте бул туура болот. Анан кийин өзү болуш ушундай экен деп алдасаңыз, анда болбой калат. Аларга чыныгы сумманы айтуу силерге милдеттүү эмес, бирок кожоюн менен өзүнчө мамиле бар, силер менен башка мамиле деп айтсаңыз туура. Анткени ошол курулуштун объектинин чала болуп калса, жооп бере турганы сиз, ошондуктан ошол жоопкерчиликте кайсы бир деңгээлде баалануусу кажет деп айтар элем. Элдик лотереянын акчасы алал болобу дейт. Лотерея деп жазылынат. Арам болот. Анткени ошол лотереянын бардык түрүн базардан сатып эле ала турган болсоң, арам боло берет. Жанагы бензин куйганда же бир народный дүкөнгө киргенде сен көп соода кылган үчүн сага бир лотерея билет бере турган болсо, бекер келип кала турган болсо, анда же бир концертке барганда, эгерде мындай мусулманча деп айтканда, кандай мисалы үчүн мындай бир мавлидке барганда бериле турган билеттер лотерея орнотулуп калса, бул адал болот. Ал эми тыйынга сатып алган лотерея билеттер шариатта арам деп табылат, урматтуу бир тууганым. Экинчи аял алган жөнүндө кенен түшүндүрүп берсеңиз алдын ала рахмат дейт. Муну эми сиз жынысыңызды кошуп койсоңуз, ошол эгерде аял киши болсоңуз, аялдарга экинчи аял жөнүндө маалымат берет элем дагы. Эгерде эркек киши болсоңуз, эркектерге экинчи аял жөнүндө маалымат берет элем. Албетте эгерде эки аялды алганда экөөнү багыла турган болуп, экөөнүн көңүлүн дагы кандырууга, ден соолугу жол бере турган болуп, анан колунан келип турса, ошол экинчи аял алса, албетте бул сүннөт болот, сооп болот. Анан ошол жана алганда жаш кыздар тандабастан ажырашып кеткен, жетим болуп калган, жесир болуп калгандарды балдарын кароо максатында сандан бетер сооп болот. Анан мыногу капырларга тийип, мусулман эмес кытайларга тийип, тиги мындай бир башка бир мындай бир мусулман эмес диндегилерге тийип кеткендерден көрө ошол өзүбүздүн жигиттер алганы жакшы. Бул биздин салтыбызга дагы, динибизге дагы туура келе турган маселе. Анан ошол эле учурда биздин апаларыбыз, эжелерибиз дагы, жеңелерибиз дагы каршылык көрсөтө бербестен макулдугун бергени ийи, урматтуу бир туугандарым. Албетте булардын бардыгы жанагы күйгөндөн айттан бир сабак деген маселе. Ошол кыздарыбыздын бойдок жүргөндөгүсү, айласыздан зынага барып аткандагысы, башка диндегилерге кор болуп жашап аткандагысы, ошол жака барып өлүп кайтып келип өлүктөрүн табылбай аткандагысы дагы зендиге ийткенден айтылып аткан маселе. Албетте шариятыбыз экинчи алганы милдеттүү кылбайт, бирок азыркы учурда жанагыдай байларга, колунан келгендерге мен айтар элем милдеттүү болуп калды деп ал эмес. Мен ойлоп атам, ушундай бир кокустан мен депутат болуп мыйзам жазып калсам, ошол президент боло турган, спикер боло турган, министр боло тургандар, булар эки аял алмайынча ошол ишке иштебесин деп айтат элем дагы. Анан муногу күйөөсү жок аялдар да иштебесин деп айтат элем. Анткени күйөөсү жок аялдар булар ошол жанагыдай толук кандуу иштей албай калат булар деген. Анткени андай деген кандай? Мисалы үчүн албетте байбичелик куракка жетип калса бир жөн, бирок жаш болуп турмушка чыкпай жүргөн болсо, демек турмуштун ошку ишин билбейт. Бирок кээ бир аялдар, апал эжелер турмушка чыгып, анан кайсы бир себептен ажырашып кетсе, алар турмушту көргөн адамдар. Бирок турмушту көрбөгөн адамдар, үйлөнбөгөн адамдар, булар албетте башка адамдын мындай башындагы проблемасын терең түшүнө бербегендиктен мына ушундай деп мен бир мыйзам жазган болор элем. Ассаламу алейкум, кызымдын атын Каусар койгонбуз, андан эчтеке болбойбу? Жок, Каусар